Саламатсыңар урматтуу кесиптештер. Биз азыр ноутбукту күйгүзөбүз. Ноутбукту күйгүзүү үчүн мындай кнопкасы эң башында турат. Күйгүзүүчү дегенибиздин белгиси бар. Ошону басасыздар. Басканда эле бир жолу бассаңыздар бул жагы күйөт. Күйүп азыр иштеген жатат. Ноутбугубуз ачылып жатат. Буну бастык. Бир жолу басканда эле ушу биздики көйдү. Азыр ачылса, Word программалар жана ичинде программалар менен таанышабыз. Компьютерибиз ачылды. Эми биз Word'ду каяктан кантип табабыз? Могул чети жагында пуск деген бар. Ошо пускту басабыз. Анан бизге ушундай программалар чыгып берет. Ошонун ичинен мына Excel бар экен. Ошонун ичинен мен азыр Word'ду табамын. Ылдый мышканы эмне кылам? Мышканын меники мондай мышка мояк менен мындай ылдый түшүрөмүн. Сиздер дагы түшүрсөңүз болот. PowerPoint бар экен. Азыр мына Word 2016 дейт. Ошону басамын. Бир жолу эле басканда эмне болду? Мышканын сол тарабын басабыз. Бизге Word ачылды. Ушундай деп чыгат. Буну закрыть деп эле чыгарып коем. Бул эч кандай биз иштегенге эч кандай тешеси тийбейт. Анан бул баары актай баракты 2 жолу басамын. Бизге ушундай Word программа ачылды. Word программада биз таблица түзгөндө, сүрөт менен иштегенде, текст жазганды, жана кадимки отчеттор жазганда ушуга бизге керек. Бул жактан мисалы шрифт өзгөртсө болот. Көбүнчө Time New Romans менен жазабыз. Анан бул жактан шрифтин чоңдугу, размер көбүнчө 14 менен. Анан болду, жаза бересиңер, калган видеорогдор салынган. Анан бул жакта англисче болуп атпайбы? Ошо англисчени могул жакта мына ноутбуктун эң астында англисче деген бар. Ошону бассаңыздар, бул жакта мисалы кыргыз, русский дегендер бар, ошого өзгөртүп аласыңар. Өзгөртүү үчүн башка дагы оңой жолу, тилди өзгөртүү үчүн Shift менен Alt'ти чогуу басканда тил өзгөрөт. Мисалы англис тилде карап туруңуз. Экөөнү одновременно басканда русский болду, мына кыргызский. Ушинтип деле бул горящие клавиши деп коет да, ошентип өзгөртсөңүз дагы болот. Word программасы менен иштөөнү берилген. Эми ушундан кантип чыгабыз? Мисалы, X'ти басканда, чыкканда чыга турган болсок, бизге вы хотите сохранить документы если да десеңер, да, нет болсо нет. Мисалы, если сохранение боло турган болсо, сохранить деп басып көрөм азыр. Бул жакта уже мына документига сохранить этет. Эгерде сиз башка жерге сохранение кылгыңыз келсе, бияктан мисалы рабочий стол, ошол жерге могул документтин атын англисче болуп калыптыр меники. Мисалы А деп коеюн. Документтин атын жазасыңар да, анан сохранить деп басасыңар. Бул жерде азыр мына А деген документ ачылып калды рабочий столдо. Сиз каяка сохранение кылсаңыз, ошол жерде болот. Анан рабочий столдон эле биз өзүбүзгө папкаларды ачсак болот. Ал үчүн мышканын, мисалы, мышканын оң тарабын бул жагын басканда бизге экранга мондай чыгат. Анан могул жакта жаңы деп турат, new деп. Ошону басканда бизге мына папка ачсаңар болот. Ушул жерден эле пусктан таппай эле документ ачсаңыз болот. Мисалы, папка ачайын. Папканы бассам, мына папка ачылды. Буну деген мен эмесин оңдойм. Rename деген бассам, мен бунун эмесин оңдойм. Папканын названиясы. Анан ушу эгерде сизге ошондой бир папка ачып алсаңыз болот. Папкага киресиз да. Папкага киргенде эмне кыласыздар? Ушу жанакын эле ачып,
мышканын оң тарабын басканда ушундай чоң список чыгат. Ушул жерден no дегени басып, ушул жерге документ ачсаңыз болот. Документтин атын сразу өзгөртсөңүз болот, мисалы. Өзгөртүп алып, анын ичине кирип, уже жасай берсеңиздер болот. Жаза бересиз да, каалаганча эмнени таблица түзгөзсөңүз дагы болот. Кылсаңыз дагы болот. Бул дагы бир варианты. Сизге кайсынысы ылайыктуу болсо, ошонусун жасап көрсөңүздөр болот. Папка ачып ичине документ салган жакшыбы, же бузуктан сразу Word ачкан жакшыбы, же сразу эле могу документтин ичинен эле рабочий столдун ичинен эле сразу эле документ ачкан жакшыбы. Ушундай деле ачып алсаңыздар болот. Бул оңоюраак жолу. Бузуктан издебейм десеңиздер.